Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарындагы жана Россиядагы мекендештер. Бүгүн 22 июль 2020 жыл. Өзүңүздөр көргөндөй, мындан 2 күн мурда Россиянын Екатеринбург шаарында биздин кыргыз жигиттер менен тажик жигиттери келишпестиктен мурас мушташ чыгып, ылчууга айланган. Ошонун аркасы менен Москва шаарында дагы кече кыргыз жигиттери чогулуп, ар кандай чакырыктар болуп, тажик туугандар менен мушташ керек, уруш керек. Биздин ошол туугандар менен башка улуттар менен жүргөн кыздарды кармап жазалаш керек деген сыяктуу чакырыктар болгон. Ошонун аркасы менен бүгүн посольстводо МВДнын өкүлдөрү чакырып, диаспоранын өкүлдөрү, мынакей кыргыздын мыкты жигиттери, кыздары келип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол кече чакырып жазаган балдардын улууларын бул жакка чакырып сурадык. Алар өздөрү жаштык алдырып койгонун айтып, кечирим сурашып, экинчи кайталанбайт деп бүгүн кетишти. Ошондо да аларды ошол чакыртылган үчүн Россиянын полиция кызматкерлери алып кетишти. Сурап жана учетко алуу үчүн. Келе жаш жигиттер, кызуугандуулук калтырбагыла, сабырдуу болгула, улут аралык кастыкты курчутпагыла, биздин кыздарга кол көтөрбөгүлө. Эгерде жаман жоруктарды, жаман иштерди көрүп калсаңар, акырын гана түшүндүрүп койгула. Уруп соккон ал туура эмес, ал жигитчиликке жатпайт кыздарды. Туугандар, ал алсыздык наоборот. Ошондуктан эч кандай чакырыктарга алданбай, жаман чакырыктарга барбай, ынтымакта, биримдикте, сабырдуулук менен ушул илдеттен чыгып кетели. Мына азыркы күндө биздин элчиликте тажик диаспорасынын өкүлдөрү, биздин элчиликтин кызматкерлери жана МВДнын кызматкерлери сүйлөшүү иштерин, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Ошондуктан эч кандай чакырыкка барбаңыздар, жаман жоруктарга барбаңыздар. 1000ден ашык азыр кыргыздын жигиттери камалып Россиянын түрмөлөрүндө жатат. Ушундай болбогон түшүнбөстүктөрдөн, ушундай уруш талаштан аркасы менен 1000ден ашык жигиттер жатат. Ошонун катарын толуктабагыла. Ошондуктан жигиттер ынтымакта, биримдикте ушундай илдеттен чогуу чыгалы, биримдикте бололу. Жана ошондой эле кыздарды да кыз неме аял затына дагы айтып кетелик. Аял затына да кайрылып кетелик. Ушундай көрүнүштөргө себепчи болбооңуздарга. Урматтуу аял заты, кыздар, эжекелер, жеңелер, сиңдилер, ушундай жаман көрүнүштөргө эч бириңиздер себепчи болбосоңуздар. Кыргыз калкым сиздерден суранып кетет элек. Эч качан кыргыз жаман жагы менен дүйнөгө таанылган эмес. Биздин ата бабабыз дайыма жакшы жагы менен таанылып келген. Ошон үчүн сиздерди кайрылып кетет элек. Өзбек, тажик тараптагы, кыргыз тараптагы бул мусулмандар мусулманчылыкта эч качан бири-бирине кол көтөрүп же болбосо бири-бири нааразы кылган эмес. Давайте келгиле чыныгы мусулмандык парзыбыз менен бири-бирибизге бир туугандай мамиле кылып, ушундай жаман нерселерди таш менен урбай, акылыбыз менен чечишип ушундай нерселерди ырбап кетпегенге салым кошолу. Да, кошулам байкелердин, эжекелердин сөзүнө. Да айта кетчү нерсе, жигиттер азыр урааңан чакырып атасыңар, келгиле чогулалы, минтел деп. Бул куру сөз. Баргандан кийин эч ким эч кандай тыянак чыкпайт, акыры жаман болуп атат. Ошон үчүн ырысалды ынтымакта болуп чогулалы, биригели, бирок максат башка болсун. Максат эл жерибизге жардам берели деп, өз бир туугандарыбызды, эже сиңдилерибиз, карындаштарыбызды кыйноо эмес, сабап зомбулукка баруу эмес, иманга чакыруу. Эгерде кимде-ким көрүп ошентип калса, жөн эле иманга чакырып койгула жигиттер силерди. А калган өзү чечет. Ар ким өз башы өзүндө. Урматтуу кыргыз калкым, Москва шаарында, Россия шаарында жашап жаткан мекендештериме ушундай оор турада бири-бирибизге бир туугандай мамиле кылалы. Коштан мамлекеттерибизге бир туугандай мамиле кылалы. Биз жакшы жагыбыз менен билинелик, жакшы жагыбызды көрсөтөлүк. Баардыгыбыздарды ушу жакшы ниет менен, жакшы ой менен биргеликте бололу. Мен баарыңыздарга ынтымак гана каалайм. Урматтуу биздин мекендештер, урматтуу жаштар, жаңы өсүп келаткандар, силерге кайрыларыбыз азыр кызыл кондукка алдырып, үйүңөрдө ата эне, бир тууган, эже карындаштарыңарды унутуп койбогула. Азыр ушул убакта кылганын кылып алып, кийин өкүнүп каласыңар. Тагдырыңарга, башыңарга балта чабыла. Бала чакаңарды ойлогула. Буякта мына канча аксакалдар, канча жаштар сиздер үчүн мына убактыларын бөлүп, атайын келип, силерге болгон өзүнүн келген аракеттерин жүргүзүп, жардам бергендин үстүндө турушат. Азыр бир жеңге чогулуп алып, ызчу салып, башка жакка дагы жаман көрүнбөйлү. Мыяк өз жерибиз эмес, башка жакта дагы кичине ынтымактуу бололу.
өзүңөрдүн үйүңөрдөгү ата энеңерди, ини карындаштарыңарды ойлогула. Азыр мияктан ызы салып алып бир кемчилик болгону менен пайда жок. Келгиле, жакшы жактан жакшы тилек жарым ырыс дейт. Үйүңөрдөгү бардык ата энеңерди ойлосоңор, ошонун баары жетишет. Андан көрө ошончо оң колуңардан келген эмеңерди, жинеңерди сол колуңар менен кармап, таш менен ыргытса аш менен ыргытып, кыргыз башынан эле мейманчылык кечиримдүү калып келебиз. Ошондуктан баарыңар жакшы жолго буруңуздар. Негизи буну кыздарды урушабыз, сабайбыз, андай-мындай деп биринчи өзүңөрдүн карындаштарыңарды коюп көргүлө, биринчи местага. Ошолорду туура тарбиялаган өзүбүздүн колубузда. Өзүбүз ошолорду туура жолго буруп, туура айтып берсек, анан калгандары оңолот деп ойлойм. Баарыңарга ынтымак каалайм. Кыргыз ошо Москвада жүргөн биздин мекендештер, жаштар, ата энеңердин астына аман эсен жетишиңөргө мен тилектешмин. Аман эсен жетиңиздер. Жигиттер, жаман улут болбойт, жаман адамдар болот. Ошон үчүн улутка бөлүнбөйлү. Тажиктер да биздин бир туугандар. Алар дагы бияка келип үй бүлөсүн нан таап жеп жүрөт. Эмоция калтырбайлы, ачуу калтырбайлы. Ал шайтан ачууга чакырат. Ошондуктан келме келтирип, жакшы мусулманчылыкты карманып, бири-бирибизге ынтымактуу, сабырдуулукка чакыралы. Ынтымакта бололу жигиттер. Ынтымакта бололу. Ынтымакта бололу. Ынтымак.